Ассаламу алейкум, Жалал Абад шаарынын тургундары жана мыймандары, Адилеттүү Жарандар каналыны көрөрмандары, колдоочулары жана хейтерлери. Азыр могу экинчи Жалал Абадтагы экинчи семейный ЦЦМ деп коет, Центр семейной медицины номер 2. Бул жака көп жанагы клиент эмес, эми пациент келет да. Жаштар, абышкалар, энелер, коляскалар менен. Азыр жанымда бир Жалал Абад шаарынын тургуну турат. Мындай жаш баласы менен келген экен, коляскасы. Азыр эми экөөбүз сүйлөшүп алып, байкап алдык. Могул силер көрүп турган тротуарда мына адамдар машиналарын коюп коюптур. Атыңыз ким сиздин? Максат, а? Максат, менин атым Бакыт. Азыр мисалы үчүн сиз коляска менен жүрөсүз бул жерде. Сизге ыңгайлуубу ушундай машиналар турса? Конечно, ыңгайлуу эмес да. Туура эмес. Могу адам басат турган жолго мондай техникаларды койгонго уруксат жок. Өзү бул тротуар болсо, Адамдар басат турган тротуар да. Мындай Максат айдап көрбөйсүзбү мындай? Кандай болор экен? Бассам өтпөйм азыр. Айланып өтүшкө туура келет. Айланып, кону жанагы чыгып, а? Бордюрдан чыгып, могу баланы аңтарып көтөрүп. Ооба, мына көрдүңөр да, достор, могу Жалал Абадты жаранды жемен эле эмес, көз караш эмес, Жалал Абадта жараны тургуну айтып, Максат аты айтып аткан могул жерден көрөйлү. Мындай кыйындар машиналарын коюп алган, тротуарга чыгарып, бул жака чыкпайсыңбы деши мүмкүн, туура. Бирок бул жерлер тротуар эмес, бул бордюр, бул прилегающий зона. Негизи тротуар, мына туура келген жол бул тротуар. Мына Шевролелерди, Малибуларды коюп койгон, Хондаларды коюп койгон, могу вообще жолду бул жака чейин тосуп. Бул негизи тротуар. Бул жак тротуар. Прямой болуп кетет. Олар Жалал Абадта пешеходдор адам эмес да, бул жерде только машина айдагандар деле укугу бар окшойт. Салам алейкум. Сиздин машинаңыз жокпу бул жерде? Жок. Биз азаматтар коюп кеткендерди. Оюңарды айткыла, достор. Хейтерлер. Стоянка жок. Каяка койсун дегендер мына жолду боюда ошончо жай турат, кое турган. Достор, өзүбүздү сыйлайлыкчы. Бири-бирибизди сыйлайлы. Ошондо жакшылык болот. Лакин бири-бирибиз өзүбүздү эле жакшы көрүп башкаларды сыйлабасак, бардак болот Кыргызстанда.